Бишкек шаарынын мэри коомдук транспорттардын жол киресин 20 сомго көтөрүү боюнча өзүнүн сунуштоосун киргизди. Бул боюнча азыр шаар тургундарынан сурамжылоо кылмакчыбыз. Анда эмес биз менен болуңуздар. Аны көтөрүшүнө каршымын мен. Ар ким ар кандай иштейт, бирөө жакшы иштейт, бирөө жаман иштейт, жаман эмес эми жакшы таба албайт дегендей. Ар кимде ар кандай ситуация болот. Бирөө көп балалуу, бирөө аз балалуу. Мисалы үчүн эки эле баланы алсак, эки бала окуса, алардын жол кирелери 20 сомдон 80 сом болуп кетип атпайбы барып келишичи. Анан бул бир эле иштеген атага кыйын болуп калат. Мисалы үчүн садикке алып барат, садиктен алып келет, мектепке алып барат, алып келет. Жол киренин кымбатташы бир аз кыйынчыраак эле болуп калат го дейм. Жол жакшы эле го дейм, нормально эле. 20 сом. Да, баары кымбаттап атат. Вот, нормально эле. Чыдамдуу эле болот. Кымбат эле болуп атат го дейм, 20 сом. 15 сом эле нормально го дейм. Кыргызстан айлыкка байланыштуу да. Айлык көтөрүлсө, айлыкка жараша болсо нормально болмок да азыр. 15 сом нормально эле. Азыр баары кымбаттап атпайбы? Ошондо ал маршруткаларга жакшы болуп калат да, элдергечи. 20 сом толук сумма болуп атпайбы? Жакшы эле деп ойлойм да мен. Эми биздин ой боюнча ошол мурдагы эле 15 сомдон болгондо ошо жакшы эле болмок да. 20 сомго көтөргөдө бизде азыр айлык маянада эле аз эле болуп атат да. Маршруткалар менен, коомдук транспорттар менен жүрөсүз. Ооба, мен маршрутка менен жүрбөйм, постоянно шаардын ичинде. Ошол эле бойдон калса, Ошол кайда жакшы болот. Ооба. 20 сомго көтөргөнгө мен каршымын. Мисалы үчүн мына морекилердин баары бүт эле акча менен жашап атабыз да бүт эле. Анан эми бир үйдө деген 3төн 4төн студент, алардын баарына деген жол кире керек. Эртең менен кетет, кечинде келет. Өзүбүз чыгабыз тияка бияка, же пенсионный книжкага да жарабай калды азыр. Эмне десе айтат деге өзүнчө неме керек дейт. Анан кереги деле жок бизгечи.